Mehrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайм. Бүткүл ааламдагыларды жаратып, алардын арасынан адам баласын кадыр барктуу кылган Кудай Таалага чексиз шүгүр мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына, кыямат күнүнө чейин анын жолуна түшкөндөргө Аллах Тааланын рахматы, жакшылыгы, мээрими, саламы, тынчтыгы болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндөрдө интернет булактарында сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын төрөлгөн күнүндө, төрөлгөн айында адамдар чогулуп, зикир кылып, Кур'ан окуп, пайгамбарга салават айтып, пайгамбардын сыпаттарын баяндап, элге жеткирүү тууралуу өтө терс бир маалыматтар тарап жатат. Мына ушул маалыматтарга жараша бизге суроо келиптир. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туулган күнүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү тосуп алган эмес, пайгамбар кылган эмес, андыктан бул амал жаңылык болот, бул амалды кылуу мүмкүн эмес болот деген деп ушундай бир суроо узатышыпты. Сиз кандай эсейсиз деп. Урматтуу мусулман бир тууган, мен кандай деп айта албайм. Бирок биздин аалымдарыбыз бул маселе тууралуу өздөрүнүн жоопторун айтышкан. Мына ошол жоопторду мен сиздерге айта кетейин. Урматтуу агайнилер, урматтуу эжеке карындаштар, эң биринчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кылган эмес, сахабалар кылган эмес, табейиндер кылган эмес деп далил келтирип, бизге ушундай сөздөрдү айтышат. Келиңиздер, биз менен сиздер ислам булактарына карайлы. Исламда, ислам жолуна түшкөндөр далил катарында бир маселени айткан кезде, бир маселенин өкүмүн айткан кезде кайсыл булактарга кайрылып, ошону далил катарында келтиришет. Мына ушул далилдерди алып карай турган болсок, караңыздар, эң биринчи эмне Кур'ан турат. Анын артынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү турат. Пайгамбар сүннөтү деген сөз бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтканы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кылганы, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир сахаба кылган бир ишти аткарган кезде аны тыйбай, аны жактыргандыгын такрир деп коет. Мына ушулну далил келтиришет. Ижманы далил келтиришет, кыясты далил келтиришет. Эч бир алым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кылбаганын далил келтирген эмес. Пайгамбар кылган эмес, ошондуктан бул мүмкүн эмес деген далил келтирген эмес. Бул көпчүлүк алымдардын көз карашы боюнча. Ошон үчүн алымдарыбыз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын таркы бир амалды кылбагандыгы ал далил болбойт, ал амалдын мүмкүн эмес экендигине, ал амалдын тыйылган экендигине далил болуп бере албайт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кылбаганын андан кийин сахабалар кылгандыгы бар, урматтуу агайнилер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда Кур'ан чогултулган эмес эле. Бүгүнкү күндө биздин колубузга алып, аны окуй тургандай китеп кылынган эмес эле. Анын эробтору жок эле, аракеттери а, и, у деген сөздөрү жок болчу. Бирок аны кийин алымдарыбыз кылышты. Мисалга, Абу Бакр Сиддиктин доорунда, Абу Бакр Сиддик халифа болуп турган доорда мусулмандар менен кайры диндердин ортосунда салгылашуу болгондо өтө көптөгөн адамдар бул дүйнө салышат. Өтө көптөгөн адамдар шаһид болушат. Ошол жерде өлгөндөрдүн, мындайча айтканда, аты жөнү Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анхуга жеткен кезде жанында Умар радыйаллаху анху болгон. Ошол жерде Умар радыйаллаху анху Абу Бакрга сунуштайт. Эгерде мындай боло берсе, мен эртең бүт карыларыбыз өлүп кетип, Кур'андын көптөгөн бөлүгү унутулуп кетишинен коркомун. Келиңиз Кур'анды чогулталы дейт. Келиңиз ушул карыларыбыздын көзү тирүү экен кезде Кур'анды чогулталы дегенде Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху айтат. Мынтип айтат Умарга: "Кайфа аф'алу шай'ан лам яф'алуху Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам." Пайгамбар кылбаган ишти кантип кылабыз дейт. Пайгамбар чогулткан эмес, пайгамбар Кур'анды чогулткан эмес, биз кантип чогултабыз дейт. Ошондо Умар радыйаллаху анху айтат: "Хуа валлахи хайрун." Аллага ант, мына ошол Кур'анды чогултуу бул жакшы амалдардан жакшы иш дейт.
Мына ушинтип Умар радияллаху анху кайра ушул сөздү айтат. Умар Абу Бакр Сидик айтат, Аллах Таала менин жүрөгүмдү ачты дейт. Мына ушул менин пикирим дагы Умардын пикириндей болду дейт. Ошондо анан не болду? Кур'анды чогулталы деген буйрук чыкты, урматтуу агайлар. Мына ушул Умар радияллаху анхунун пайгамбардын доорунда болбогон ишти хуа валлахи хайрун деген сөзү, Аллага ант ал жакшы деген сөзүнү биздин алымдарыбыз андан кийин кыйындаган колдонуп келишкен. Сахабалардын доорунда болбогонду табейиндерибиз кылып келишти. Табейиндердин доорунда болбогонду табейиндер кылып келишти. Кыскасы мына ушул сөздү биздин алымдарыбыз улантып келип атышат. Мына ушул Абу Бакрдын, Умардын кылган ишинде өзү пайгамбардын бир нерсени кылбагандыгы, анын ал нерсенин арам экендигине, ал нерсенин мүмкүн эмес экендигине далил болбогондугуна далил болот. Анткени булар сахабалар бул үммөттүн аминдери, бул үммөттүн эң ишеничтүү адамдары, бул үммөттүн түркүктөрү болуп саналат. Аларды биз эч качан силер пайгамбар кылбаган нерсени кылдыңар деп биз аларды каралай албайбыз. Себеби алар пайгамбардын сүннөтүн бизге караганда өтө жакшы карманып, алар так ар бир пайгамбардын айткан сөздөрүнү өз ордуна аткарып келген адамдар эди. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадис келет. Бұл хадисти Имам Байхақи рахматуллахи алейхи өзүнүн Ас-Сунанул Кубра аттуу китебинде келтирет. Ошондой эле Имам Табарони дагы риваят кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха фарада фараид." Албетте улуу Аллах Таала фарздарды фарз кылды дейт. Милдет болгон амалдарды милдет кылды дейт. Фалатудайюха. Силер аны не кылбагыла, текке кетирбегиле, аны аткаргыла дейт. Ва хадда худудан фалататадуха. Аллах Таала белгилүү бир нерселерге чек койду. Чек койду, мына ошол чектерден силер ашып кетпегиле. Ошол чекте келген кезде токтогула. Ва наха ан ашияин фалатан такихуха. Аллах Таала дейт, белгилүү бир нерселерди эмне кылды? Тыйды. Силер ал тыйган нерсени аткарбагыла, ал тыйган нерседен тыйылгыла. Ва саката ан ашияин рухсатан лакум. Кебир нерселерди силерге уруксат берип, кебир нерселер тууралуу такыр унчуккан эмес дейт. Лакум лайса бинисянин, муну унуткан эмес. Жөн эле не кылды? Силерге уруксат болсун деп эмне кылды? Айтпай сүкүт кылды дейт. Фала табхасу анха, ал тууралуу силер изилдебегиле, аны аткара бергиле деген сөз. Мына ушул хадистин негизинде, урматтуу мусулман бир туугандарым, карап турсаңыздар, Аллах Таала арам адал кылган нерселер белгилүү. Аллах Таала арам кылган нерселер белгилүү. Мына ошонун ортосунда, арам менен адалдын ортосунда Аллах Таала арам кылбай рухсат берген нерселер бар. Эчтеке деп ал тууралуу өкүмүн айтпаган нерселер бар. Алар шариатта ага конкреттүү арам экендигине далил келбейинче ал нерсени аткаруу бул рухсат амалдардан болуп эсептелет, урматтуу агайындар. Мына ушул хадистин негизиде. Мына ушул хадисти карманып туруп, биздин алымдарыбыз айтат, Маулид тууралуу ошондой жакшы иш-чараларды уюштуруп, элге пайгамбардын сүннөтүн жеткирүү, Кур'ан окуу, бул тууралуу Кур'анда ачык айкын аят келген эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадистер келген эмес. Мына ошондуктан бул ошол сүкүт кылынган, бул тууралуу эчтеке айтылбаган нерселерден. Мына ошондуктан бул көпчүлүк алымдардын көз карашы боюнча Маулид программасын өткөрүү бул бидат, харам эмес, бул жаман иштерден эмес дейт. Эми келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде ушул кылбагандык далил боло турган болсо, эмне үчүн бүгүнкү күнү псевдосалафилер же болсо мурунку вахабилер, эмне үчүн булардын башчылары болгон мурун өтүп кеткен аалымдары ошондой пайгамбар кылбаган, сахабалар кылбаган ишти кылып атышат, бирок алар тууралуу эмне үчүн бүгүнкү күнү биздин псевдосалафилер сөз кылбайт? Же маалыматтары жокпу? Же булардын жетекчилери ошондой кылбаган ишти кылгандыктарыны, пайгамбар кылбаган нерсени кылгандыктарыны буларга кабар бербейби? Элдин башын айландырып атышабы? Мына ушул нерсеге бир токтолуп кетели. Караңыздар, көптөгөн нерселер бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кылган эмес, бирок Ибн Таймия рахимахуллах кылган. Мисалга Ибн Таймия рахматуллахи алейхи өзүнүн Ал-А'ламул Алия лиманакиби Ибн Таймия деген Имам Баззар жазган бир китеп бар, эмгек бар. Мына ушул китепте келет, Ибн Таймия Фатиха сүрөсүн эмне кылат дейт. Дайыма бамдат намаздан кийин кайра кайталат дейт, күн чыкканга чейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин караңыздар. Кайсыл жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бамдат намаздан кийин отуруп алып Фатиха сүрөсүнү күн чыкканга чейин кайталаган? Мына Ибн Таймия кайталап жатат. Эмне үчүн бүгүнкү псевдосалафилер ошолорго кайрылып айтышпайт? Сен неге Ибн Таймия пайгамбар кылбаган ишти кылды, бул бидат деп деген сөздү айтпайт? Эмне үчүн?
Эмне үчүн ушул нерсени айтпайт? Ушул жерде бардык суроо жаралат. Экинчиси, İbn Taymiyya rahimahullahu taala namazın içinde, dal namazın içinde tasbih kollanууга ruhsat bergen. Даже кала берсе айткан la ba'sa bizalik, bunday kılуудun namazın içinde tasbih kollanuudun ziyanı yok degen. Bunu işenmesеңиздер açıp karаңыздар. Al-Fatawa al-Kubra degen kitebi var. 2. tomunda 233. betinde kelet. Buna men nememde Şamila programamda uşunda kelet. 2. tom 233. bet dep kelet. Buna uşul jerde tasbih kollanуу deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazın içinde tasbih kollandı bele. Kaysil jerde kim aytat? Buna peygamber kılbagan işti kılıp jatat. Üçüncüsü, Kayrayla İbn Taymiyya rahimahullah azandan, bağımdat namazın azanından keyin iqomatga çeyin var go, iqomatga çeyin. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis dep 40 jol aytat ele deyt. 40 jolu. Jana adamdарды mına uşunday kılууга ügüttet ele deyt. Эми караңыздар. Ушул сөздү айтып туруп, өзү ушул зикирди кылып, 40 жолу ушуну айтып, адамдарды үгүттөп айтат экенда, кимде ким ушул ишти эгерде аткара турган болсо, Аллах Таала адамдардын жүрөгү өлгөн кезде ал адамдын жүрөгүн тирилтет деген сөздү айтат экен. Бул Мадариджус Саликин деген китепте келет. Ибн Кайимдин Мадариджус Саликин деген эмгеги бар. Мына ушулун 3. тому 264. бетini açıp карасаңыздар, дал мына ушул сөз турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баамдат намазын айтгандан кийин Qomat aytqanга чейин мына ушул сөздү 40 жолу айткыла деп чектеп айткан жери барбы, жокпу? Жок, урматтуу агайлар. Эч бир жерде жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул цифрага чектегиле 40 күнгө чектегиле деп айткан болсо, бирок мына чектеп атат. Эмне үчүн бүгүнкү салафи вахабилер, салафизм псевдо салафилер бул тууралуу сөз кылышпайт? Мына пайгамбар кылбаган ишти Ибн Таймия деген башчылары кылып атат. Бирок булар ал тууралуу сөз кылышпайт. Урматтуу агайлар, экинчи далилдери, ошол мүмкүн эмес дегендердин экинчи далили, булар айтышат, силер пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын туулган күнүн мавлитин бир күнгө чектеп, анын кадыр баркын кемитип коесуңар, кадыр баркын кетирип коесуңар дейт. Урматтуу агайлар, биз менен сиздер, биз ыймандуулар, пайгамбарга болгон сүйүүбүз бар адамдар эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон сүйүүбүздү бир күнгө чектеп койгон эмеспиз. Болгону пайгамбарга болгон сүйүүдү биз ошол күнү көбүрөөк аткарабыз. Ошол айда көбүрөөк аткарабыз башка айларга караганда. Бардык айларда аракет кылабыз пайгамбардын сүннөтүн тирилтүүгө. Бардык айларда аракет кылабыз пайгамбарга салават айтканга. Бирок дал мына ушул айда эмне кылабыз биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эмне кылабыз? Көбүрөөк зикир кылып, көбүрөөк салават айтып, пайгамбарды көбүрөөк эскеребиз, урматтуу агайлар. Мындай эскерүү бул эмне болот? Шариатта мындай нерсенин орду бар, кыяс деген маселе бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү төлөлгөн күндүгүнү өзгөчөлөнтүп, мен эмне кылам да дайыма дүйшөмбү күнү пайгамбар орозо тутуп, ашыкчараак шүгүр кылды. Мына ошондой эле биз дали пайгамбар төлөлгөн айда эмне кылабыз? Ашыкча, дагы мурункудан караганда көбүрөөк шүгүр кылабыз. Ушундай бир пайгамбарды бизге жөнөттү деп, урматтуу агайлар. Ошондуктан дагы деле токтото турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мадинага көчүп барган кезде Мадинанын эли эмне кылышат эле? Ашура күнүнө орозо тутушат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кайрылып сурады: "Силер эмне үчүн бул күнү орозо тутасыңар?" дегенде, тигилер айтты: "Бул күндө Аллах Таала Муса алейхиссаламды фараоннун зулмудан куткарды. Мына ошолга биз шүгүр кылып тутабыз" дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дагы дайыма шүгүр кылып жүргөн киши ошол күнгө дагы өзүнчө кылып, өзгөчө кылып дагы шүгүр кылып айтты, эмне кылды? Өзү дагы орозо тутту, үммөтүнө дагы орозо тутууга буйрду, урматтуу агайлар. Ошондуктан урматтуу агайлар, биз менен сиздер азыркы доордагы псевдосалафизмдин Мавлид программасы бидат харам дегендиктерине маани бербешибиз керек. Ага кулак салбашыбыз керек. Себеби далилдери, доводдары тайкы болуп жатат, алсыз болуп жатат, жок нерсени далил келтирип атышат. Аллах Таалам бардыгыбызды туура жолдон тайдырбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.